Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги үстүбүздөгү жылдын 24-июнунан тартып БС вирустук гепатитин жана ВИЧ оорусунун таркалышын жана тобокелдик факторлорун баалоого арналган багытталган өзүбүздүн изилдөөнү баштайбыз. Изилдөөгө биздин министрликтен тышкары Улуттук статистикалык комитети, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, CDC организациясы жана чет элдик партнерлор катышат. Бул изилдөө Кыргыз Республикасынын бардык аймактарын камтып, капыстан тандалган үй чарбаларынын жарандарынын арасында жүргүзүлөт. Изилдөөнүн негизги максаты Кыргыз Республикасынын калкынын арасында БС вирусу гепатитинин жана ВИЧ оорусунун таралышы боюнча так маалыматтарды алуу. Бул маалыматтар бизди эффективдүү стратегиябыз иштеп чыкканга чоң жардам берет. Изилдөөнү Кыргыз Республикасы саламаттык сактоонун атайын даярдалган командасы тарабынан жүргүзүлөт. Бул изилдөө ар бир үй чарбасындагы 5 жаштан 17 жашка чейин балдар арасында жана 18 жаштан жогорку курактагы адамдар арасында жүргүзүлөт. Изилдөө 2 бөлүктөн турат. Бул биринчиси сурамжылоо, экинчиси венадан кан алуу. Сурамжылоо бул тобокелдик факторлорду аныкташ үчүн суроолор берилип, анкета толтурулат. А венадан кан алынып, вирустук гепатиттин жана ВИЧ оорусунун лабораториялык жол менен изилдөөгө алынат. Бардык интервью алуучулардын коопсуздукту сактоо үчүн ар бирисине төш белги берилген. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги деген бейжик менен кирет. Урматтуу мекендештер, биздин изилдөө командасы сиздин үйгө барып калган болсо, ошол изилдөөгө катышып берүүңүздөрдү суранып кетмекпиз. Бул изилдөө сиздин үй бүлөнүн ушул вирус гепатиттердин алдын алууга жана ден соолугун сактоого чоң мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары ушул биздин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин акыркы 2 жылда жасаган ушул вирус гепатиттерди жок кылабыз, жоюу үстүндө иштеген иш чарабызга дагы сиздин чоң кошкон салымыңыз деп эсептейбиз. Рахмат.